жүрүүчү бир жашы бир кадрлар чыгат деп ойлойбуз. Ош мамлекеттик университети менен Казакстандагы Лев Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин ортосундагы эки тараптуу кызматташуу келишиминин негизинде кош дипломдуу билим берүү программасы боюнча билим алып жаткан студенттердин бүтүрүү кечеси өттү. Жакшы окуп, бул жактан да үлкөн билим алып. Кош дипломдуу билим берүү программасы боюнча 2 жыл Ошмуда билим алып, учурда Евразия улуттук университетинде билимин улантууга жөнөп жаткан студенттерге куттуктоо сөздөр айтылып, алар бир гана билим албастан эки өлкөнүн ортосундагы достук, кызматташтык багытында даанакерда боло тургандыктарын белгилешти. Бул алгачкы жаңа айтылып жатыр, алгачкы карлыгачтар деп. Осы алгачкы карлыгачтардын жолу болсун. Осы студенттер будан кийинки баратын топтарга жол ачсын. Және осы екі университет арасындағы, сонымен бірге екі ел арасындағы мәдени, гуманитарлық білім саласындағы байланыстар бұл жылдан жылға нығая берсін дегіміз келеді. Кеченин жүрүшүндө кыялдарга жетүүчү тепкичтер деп аталган студенттик жылдардагы эсте калган урунттуу учурлар камтылган видео баян көрсөтүлдү. Ошондой эле окуу жайда мыкты билим алып, коомдук маданий иштерге активдүү катышкан студенттерге ыраазычылык каттар тапшырылды. Жогоруда баса белгилүү өткөндөй, ал жөн университет эмес экен, мындай топ университеттин башына кирген экен. Демек, ал жакта көп жетишкендиктер болсо керек деп ойлойбуз. Ошондуктан буюрса, Ош муунун Кыргызстандын атын чыгарган инсандардан болобуз деп ишенебиз. Журналисттерди даярдаганда Ош мамлекеттик университети Евразия улуттук университети менен 2018-жылдан тартып кызматташып келет. Бул аралыкта 500дөн ашуун студент академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча билим алышты. Кош дипломдуу билим берүү боюнча университеттер 2022-жылы келишимге кол коюшкан.